Ассаламу алейкум. Жалпы биздин Байкежи YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, жалпы биздин кадырман кыргызстандыктар. Бүгүн 14-июнь түштөн кийинки чыгарылыштагы валюталарды сиздерге көрсөтөбүз. Алдыда биз менен бирге болуңуздар, анан дагы видеобузга лайк басканды дагы унутпаңыздар. Рубль, евро, доллар кандай болуп атат? Сиздер менен чогуу көрөбүз. Анда эмесе кеттик. Финка банкка келдик туугандар. Финка банкта сатып алуу боюнча айтсак, доллар 79.50 тиын, евро болсо 83.50, ал эми рубль болсо 1 сом 27 тиын экен. Азия банк боюнча айта турган болсок, бул жерде рубль 1 сом 27 тиын экен, евро болсо 83, ал эми доллар болсо 78.50 тиын экен. Анар Капитал банкта болсо рубль 1 сом 27 тиын экен, бул жерде дагы евро болсо 84, ал эми доллар болсо 80 сом 50 тиын экен. Туугандар, адменкага келдик. Адменкада доллар 81 сом экен, рубль 1 сом 25 тиын экен. Сатып алуу ушундай. Оскередо банк боюнча айта турган болсок, бул жерде доллар 81, ал эми евро болсо 84, рубль болсо 1 сом 27 тиын экен. Сатып алуу ушундай. Адменкада ошондой, доллар 81, рубль болсо 1 сом 25 тиын экен. Булар дагы ошондой. Кыргызстан банк болсо айта турган болсок, туугандар, сатып алуу 79.50 доллар, евро болсо 83.50, рубль болсо 1 сом 27 тиын экен. Бүгүнкү чыгарылыш ушул болду туугандар. Кийинки чыгарылыштан жолукканга чейин аманчылыкта жолугушайлы. Биздин видеобузду досторуңуздар менен дагы бөлүшүп коюңуздар. Адменка дагы ошондой экен, рубль 1 сом 25 тиын, доллар болсо 81.